Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде эл аралык Түрк академиясы менен биргеликте илимий конференция өттү. Иш-чара жасалма интеллект доорундагы тилдерди окутуу менен изилдөөнүн санариптик трансформациясы, тоскоолдуктар менен мүмкүнчүлүктөр аталышында өтүп, ага Казакстан жана Өзбекстан Республикасынан келген коноктор, окуу жайдын профессордук окутуучулук жааматы жана студенттер катышты. Тилдерди окутууда жасанды интеллекттин мүмкүндүктөрү менен кедергилери деген такырыпта үлкен конференция ұйымдастырылып жатыр, ғылыми конференция. Бұл конференцияға мынау халықаралық конференция болғандықтан жан-жақтан шетелден, алыс жақын шетелден біздің ғалымдарымыз қатысып отыр. Осы конференцияға мен де мынау тілдерді оқытудағы цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектті тиімді интеграциялау деген тақырыпта өзімнің баяндамамды ұсынатын боламын. Бұл баяндама менің өзімнің магистрантыммен бірге жасалып жатырған зерттеу жұмысының нәтижесінде жазылған мақала. Жалпы мына тілдерді оқытуда, оның ішінде қазақ тілін немесе түрік тілін немесе қырғыз тілдерін оқыту кезінде түркі тілдерін біз цифрлық технология арқылы қалай тиімді оқыта аламыз. Және жасанды интеллектті қолдану арқылы оқытушының мүмкіндіктерін қалай арттыра аламыз. Және студент жасанды интеллектті қолдану арқылы өзінің уақытын қалай үнемдей алады, және әр студенттің өзінің деңгейіне қарай тапсырмалар берілген кезде студентті әділ бағалау үшін де жалпы оқытушы қандай цифрлық технологияларды жасанды интеллектті қолдана алатыны туралы болады менің баяндамам. Конференциянын расмий ачылышында университеттин ректору Бекмурза Зулуев, Назарбаев университетинин казак тили жана түрк таануу департаментинин коомдоштурулган профессору Зейнеп Жуматаева жана педагогика илимдеринин доктору профессор Кыялбек Ахматовдор куттуктоо сөздөрүн сүйлөшүп, конференциянын жүрүшүнө ийгиликтерди каалашты. Негизинен бүгүнкү иш-чара бул эл аралык түрк академиясы тарабынан сынак жарыяланган долбоорлорго biz ошол Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстандын университеттеринен илимпоздор атайын долбоор жазганбыз. Долбоордо ошол жасалма интеллект доорундагы жалпы түрк тилдерин окутуунун абалы. Анын ичинде биздин кыргыз тили бар, анан казак тили, өзбек тили, мына ушуларды жасалма интеллект аркылуу кантип окутуш керек, жаштарды кантип кызыктырыш керек, жалпы эле тилдик маселелер, көйгөйлөр ушул багытта биз илимий практикалык конференция уюштурдук. Албетте ошол жыйнактан макалаларды окуган адам, бүгүнкү докладдарды окуган адамдар өздөрүнүн бир мекенчилдик сезим ойгонуп, ошо тилге кызмат кылуу, анан ошо жасалма интеллект орунда кандай кызмат кылыш керек, эмне салым кошо алам деген бир өзүнүн жеке инсандык вазыйпасы болуш керек. Саамалык гибриддик форматта өтүп, пленардык жыйында филология илимдеринин доктору профессор Насиба Сабирова, педагогика илимдеринин доктору профессор Нурша Орзахунова, Казак улуттук университетинин түрк таануу жана тил теориясы кафедрасынын ага окутуучусу Султанбек Кутулукжон, Ош МПнун улук окутуучусу Айсырга Ырыспаева жана түрк тилин окутуу методикасы бөлүмүнүн доктору профессор Невин Акаялар доклад окушты. Пленардык жыйын аяктаган соң катышуучулар 2 секциялык ишке бөлүнүп, өз макалаларын коргошду. Жыйынтыгында конференциянын резолюциясы кабыл алынды. Конференцияда азыр баяндамачылар чет өлкөдөн келген, Казакстандан келген, Өзбекстандан келген баяндамачылардын өздөрүнүн баяндамаларын уктук. Ал жерде биринчи казак элинен келген баяндамачылардан бул жасалма интеллекттин билим берүүдөгү орду, анын тоскоолдуктары жана мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө кенен маалымат алдык. Жана бир эле азыркы учурда Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөдө дагы ушул жасалма интеллект боюнча көптөгөн иштер жасалып жаткандыгы жана мүмкүнчүлүктөрдү болушунча пайдаланып жаткандыгы жөнүндө кеңири маалымат алдык. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнест Жөнүбеков, Ош МП жаңылыктары.